Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Жалал Абад, Нокен, Кочкор Ата, Кара булак жергесинен Кочкор Атага жакын 3 километрге жакын. Мына Кызыл Жылдыз менен Кочкор Атанын экөөнүн ортолугунан 15 сотик участка үйү менен 5 гектар жери менен аренда жери менен үй сатууга чыгып атат туугандар. Азыр мына жол түшүнүктүү эле болуп атса керек. Кара булакка кеткен жол бул. Азыр мен дальше көрсөтөм. Окей. Кара булакка кеткен жол трассадан. Трассадан примерно бир 3 километрдин тегерегиндеги жол. Бул сиздер көрүп турган үйлөр Рахманжан туугандар. Окей, дальше барганда мындан түз кетебиз. Түз жок, түз кеткенде мына Кара булак айылына бурулган жагында туугандар. Оң жакка кеткен жол сайыл бойлоп кетет. Дальше кеткенде үйдү жака ысык сууга кетип калса керек. Дальше. Окей. Ушул уже көрүнүп баштаган Кара булакка кетип аткандагы Тамарык деген айыл туугандар. Окей. Мына оң жакта көрүнүп аткан үйлөр, окей. Бул толугу менен Кара булак айылы туугандар. Кара булактын ылдый жагында болуп калат ошондо. Окей. 5 гектар ылдый жагындагы аянт жер, айдоо жер туугандар. Могу кичине көчөткө окшоп көрүнүп аткан карайгандар. Булар мурун эгилген көчөттөр экен. Жакшы кароо жок, суу барбай, арасында кургап калган көчөттөр дагы бар экен. Окей. Кызыл китеп могу жерге багындай көк китеп кылып раста койгон экен. 52-жылга чейин дейби, мен азыр эсимде жок. Эсинен толук маалыматты азыр алабыз туугандар. Мен анга чейин жол адрес түшүнүктүү болуш үчүн бул жактан көрсөтүп атам. Окей, жердин аянты. Дал ушул жер туугандар. Азыр мен калган маалыматтардын эсинен толук кылып алып берейин. Сиздер каналга катта элек болсоңуздар катталып, лайктан басып, жакшылап колдоп турабыз туугандар. Баасындагы менимче жөндүү койду окшойт. Эгер баасы кымбат арзан дегендер комментарий жазып койсоңар. Менин оюмча баасын арзан койду да. Окей. Толугу менен мындай белги кылып коем мен. Мындай. Түшүнүктүү эле болду окшойт туугандар, ошо Нокен Кара булак Тамарык айылынан 5 гектар жер менен 15 сотик үйдүн аянтчасы ошондой жер сатууга чыгып атат туугандар. Азыр эсинен жакшы кылып маалыматын алып беребиз. Маалымат алганча сиздер каналга катталып, ушундай бир адыр жергесинен айылдан чекерактан үй издегендер болсо, бизнес кылат элем, ушундай дача кылып алат элем дегендер болсо, ушул видеону бөлүшө кетебиз туугандар. Анан биз турган жер андай адыр жер коро эмес, бирок айылдан бир четирээк да. Айылдын ортосунда десек дагы болот. Бул үйдүн эки жагында тең үйлөр салынган, адамдар жашайт, свет келген. Ушундай мындай айтканда кандай десек экен. Акам, өзүңүз маалыматын айтасың да. Маалыматын айтсаң, документтери бар экен, үй 15 сотик. Үй 15 сотик. менен, жер аренда жер, көк китеби бар. 2050-жылга чейин. Анан мына тегиздиктерди, жерди иштетсе болот. Мал кылам, коро салам дегендер болсо деле мына үйдүн аркасында да месталар бар. Нар жагында. Үйдүн ичинен чабырадан суу өтөт, ичинен өтөт суу. Биягы сай, мынакей. Сай көрүнүп турат, шырылдап. Мал багып, мал кылам дегендерге деле мына азыр он жерден бурчектен оңно дарактар турат го. Ошо дарактарга чейин, граница ошол жерге чейин. Айлана тегерен полный чабыра, мал кой кире албайт. Он жерден сайга түшкөн эшик бар. Мал кой кылам деген адам болсо чыгарып маркетке айдаса болот. Мындай ушу өзү жайытка ушундан өтөт окшойт, жол дагы бар экен жерде. Нары үйдүн аркасына айдаса болот, аякта жай. Эки жагы тең кенен дең, Эки жагы тең кенен. Могул тегиз жерди быйыл эгилбей калды да. Жер, могул жерге дагы ошо
Egin egilip turчу эле, картошка, мака egilipчи. Мына тегиздиктери. Ооба. Анан могул жер беде эгилчү эле быйыл бузулду, беде бузулуп быйыл мака эгилди ордуначы. Аха. Жер тазаланды. Анан ошону каптал жерлер бүт, бактын ордулары. Эми бактар, мурдакы бактар кыркылып жок болгон, анан ушуну жаштары калган, карыган бактар полный алынган. Аха. Жерге бак кылса болот. Анан суу бар, клубника келсе клубника эксе болот. Калагандай дең, а? Калагандай. Жер беде эксе болот. Ошону аткана турган жердин аркасы дагы ошо тараптагы эгинеге турган жер. Атканан нар жагы. Нар жагда. Ал эми үйдүн аянтына кирип калат айыр, Жок, үйдүн аянтына кирбейт. Ушундай, документти көрсөң, документте ушундай болуп түшкөндө мыяка бир неме кылып. Документтин картасы боюнча көрсөтүп коеюн. Мынакей, үйдүн мындай келгенде мынандай турат да азыр. Жер, мына ылдый жагы биз турган жер. Мына чөлтөк, буягы. Буягы мына чөлтөк, мына ошо жерде. Үйдүн жамбаш экен ошондо. Жан башындагы жер, үй не болуп калат да ошондо. Болду. Үйдүн кызыл китеби менен эми алам деген адам болсо, үйдү документин өткүзүп берем, үйдүн документи менин атымда. Аха. Анан бул аренда жер. Арендага эми ушу документин менен, ушу документ менен İşte берет, а? төлөп иштете берет. Болду. Анан срогу бүткөндө мындай эми өзү өткүзүп, жантып, жылдырып алат срогун. Ооба. Жакшы. Анан он жерде балык бага турган жери бар. Он жерде экен, а? Ооба. Окей, жерде экен. Могул тарапта азыр жерде үйдүн жан башында кокон гилаз бар. Могул жерде өрүк, силивалар бар. Аха. Анан үйдүн аркасында, нар жагында, арка жагында бадам бар. Эмнелерде ушу мистелер бар но. Şu misteller дагы ошака карайт, а? Ооба, мына мистелер, нар жакта да мистелер бар. Мынакта мына мистелер ушундайнан мына коргон, чабыранын ичинден баары карайт. Аха. Болду. Чабыра полный тосулган, мал кой кире албайт. Только ошо баш жакта эшиктен кирет, анан мына сайдын алдында эшик бар. Ушул жерден кирет. Эшиктер жабык болсо мал кой кире албайт. Болду, кеттик банда ошоктон тартайлы анда, а? Балык бага турган жерди тартып өтүп кетебиз. Ооба. Кеттик. Мынакей туугандар, балык бага турган жер ушундай жер экен. Бир 2 сотик чыгабы чыкпайбы ака бир? 1 сотик чыкса эми? 1 сотик чыкса деле. Суу ушактан келет экен, эми кароо жок болуп. Суу келбей. Онун арка башынан ошону камыштырат го. Ооба. Камыштын түгүнөн мындай кайнап чыгарып салат, арып барышынан арып түшкөн мындай сайга түшүп кетет. Аха. Болду. Мынакей балык бага турган жер ушерде экен туугандар. Мынакей туугандар, биз үйдүн жанына келип калдык. Бул жерде дагы эгин эгип пайдалана турган жер бар, тегиз жер бар экен. Ошо тыктардын түгүндө жазын кышын токтобой суу агып турат экен. Азыр чыкканда көрсөтөбүз. Арыктан токтобой суу агат экен. Бул жерде аткана бар экен. Аткана деле мындай бузуп алып таштай турган деле аткана эмес экен, мындай туруктуу эле дагы 15-20 жыл тургудай эле. Андан деле көп турса керек. Окей. Үстү жабылган. Просто кароо жок. Үйдө кароо жок экен ака, мындай караганда өзү. Бу жерде эч ким жашабайт деген Алтынбек. Аха. Анан могул жерде айнектер бар эле, полный үйлөрдүнчү. Эми өзүң келип жашабасаң, жашабагандан ушу да. Мына үйдүн айнектери бүт сындырып жантып кетти. Эми жаш балдар сындырганда чоң адам кылбайт муну. Ооба. Жаш балдар нары бери ойногондор кирип, жанагы ынтып айнектерин талкалап коюптур. Ачыгын эле айтайын. Үй мына жарылып, трешина кетип, андай немелер жок. Үйдү ушунун айнектерин кадап эле. Ремонт керек экен да, жакшы ремонт керек экен, а? Кичине актап жантып алып жашаса боло берет. Үйдүн немелери жакшы. 3 комната үй бар. Коридор менен 4 окшойт ака. Коридор менен 4. Бу жери дагы неме? Сөрү, тапчан. Жаздын күндөрү, а? Түгү подвал нери. Аха. Кире беришти. Анан бул жагында кокон гилаздар да карып калды. Мына бага. Силивалар бар. Ягында? Анын арка жагында мындай бадамдар бар. Чоң уже өмөр өтөт бадамдар. Аха. Үйдүн аркасында бияк бетинде дагы бадамдар бар.
Мындай алып иштетем же бизнес кылам десе деле болот. Ооба. Мунун суу мына жерден өтөт. Мына неден агат экен, а? Суу түптүн мына крандын суусундай суу агат. Мына булактын суу. Мына ушул суу туугандар жазын кышын токтобой агып турат экен. Мынакей ушундай айлык өтүп кетет экен. Мындан ылдый жагы дәл ушул айлык өтүп кетет экен да бусу. Эл башы болгуча суу башы бол дейт го. Мынакей. Ушул суу тынбай агып турат экен. Бадамдар налар экен, а? Могул бет, мына ушу бадам. Ачуусуда ширин дагы бар. Ну чара тосулган экен, уйлар кандай кирип калган берге же? Бул уйлар неме? Жерде мына өзүм акам карайтын жердечи. Кароол болупчу. Ошо малдарын киргизип, жерде Саз чөбүн оруп, жерди пайдаланат экен да. Башка бирөөнү киргизбей, мына мал сал киргизбей, кашаларды карап ошол жерде ушул мына талай экен малы. Жакшы. Карап не кылат, ошол үчүн мал өзүнүн малдарын ошого киргизип коет күздүн күнүчү. Мал киргизбесе деле ошо көрдүң го чөптөр ошончо чөп жатат. Ооба. Аны жерлерди айдатып, не кылганда ошо өзү трактор таап, карап жардам берип мага. Ошол жерде карайт. Анан айлана тегерен полный тосулган мындай болчу. Ооба. Антип сетка болуп, мал ийип, жанып кете турган эмес, бүт эле мына поручни болуп тосулган. Мал жылкы кирип кете албайт, чыгып кете албайт. Ооба. Ака баалары кандай болот эми? Баасын $35.000. Сүйлөшүү жолдору бар, сүйлөшөбүз. Жердики менен үйдүкү кошо, а? Экөө биригип общий. Окей. Жер менен үйдүкү кошулуп. Эгер бөлүп алам деген суроолор болуп калса да ача ала береби же кандай болот экен? Же бир сатылабы? Бир сатылат. Бөлүнбөйт, а? Бөлүнбөйт. Болду. Базарыңызды өссүн ака. Бир жакшы адам алып, пайдаланып, ошол жерден өнү өсө берсин ака, а? Эми бу жерде алган адам күйбөйт ачы. Кудай кааласа. Ооба. Мына жерлер аренда болгону менен жерин иштетсе болот. Өзү кызыл документи бар экен, а? Бактары бар ичинде, бак кылып койсо болот, кайра эмнерге сарай салып, мал баксын, ана бука баксын. Айылдан четирак жерде экен, а? Бу жерге эч ким эч нерсе дебейт мына. Бирок айылдын четирак дегениң менен тоолуу жер болгону менен айылдын ортосу бул. Мындан бияна дальше үйлөр кеткен. Ооба. Биягы дальше үйлөр кеткен. Ортосунда. Ооба. Свет келген дең, а? Свет неме эмес, свет жок. Свет үч очук немелери бар. Онун да столба турат. Негизи айылга келгенде свет бар да. Айылдагы свет бар. Мунун светин жанагы алып келген экенлер, үзүп коюшуптур, ачыгын айткандачы. Үч очук жанагылар полный бар. Негизи зынды эч ким жашабаган үчүн кырып кетишкен экен. Жанагы үзүпчү эмнеде. Ким кыркканын эми белгисиз да, билбейм. Ооба. Мына айылга келгенде онунда кудук бар экен. Ушуна үй, мунда свет бар, онун да столба турат. Ошол столбадан эле эки столба орнотуп эле токту тартып келсе болот да. Эми алам деген адам болсо тогун эле тартып берем мынакей. Нерде кудук бар экен. Кудукка свет коюлган да бергечи. Мынакей. Кудук, свет. Мына чабырада онун да столба турат, көрдүңбү? Онун да турат, эми көрдүм мынакей. Эми аралыгы канча чыгат? 200 метр чыгат да, чыкса. Ооба, 200 метрге ток тартып келиш не деген нерсе дең. Адамдар километрлеп тартып жүрүп атат го. Болду анда ака, базарыңызды берсин, жакшы сатып алың. Кимдир бирөө алса ошол жерден өнүп өсүп. Мынакей. Үй даяр үй, кудай кааласа. Үйдө жашаса болот. Аяк бягын кичине ремонттолош керек. Болду анда ака, видеону жыйынтыктай беребиз.